Армысыздарбы? Эфирде жесиңдилер берүүсү бүгүнкү баарлашуубуз аймактарда айылдык кеңештерге аялдардын бийликке келүүсүнө эмне бөгөт болууда? Бүгүнкү студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Жийдегүл Мавлянова, Аксы районунун Кашка Суу айылдык кеңешинин депутаты, Нургүл Усейинова, Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты, Бактыгүл Исламбекова, Социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти. Студияга кош келипсиздер. Бактыгүл, айтып кетсеңиз, сиз гендердик эксперт катары ушул биздин жакында жыйын өттү Бишкекте. Ошол жыйында айылдык кеңештерге депутаттыкка аялдардын келүүсү талкууланды. 30% квота. Деги эле бизде кандай абал? Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр билип кеткендей, 2018 жылдагы региондорду өнүктүрүү жылы болуп жарыяланган президентибиз тарабынан. 2019 жылда кайра региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деп аныкталган, президентибиз тарабынан жарыяланган. Ошого карабастан азыр жергиликтүү органдардын эң башкы бутагы айылдык кеңештерде аялдардын катышуусу жылдан жылга азайып баратат. Ошону карасак, мисалы статистикада акыркы 15 жылдан бери 2004 жылы аялдардын саны 19% түшсө, ал 2008 жылы 17%га түшүп, 2012 жылы 13%га түшүп, ал эми акыркы шайлоонун жыйынтыгы боюнча 2016 жылы айылдык кеңештерде депутат болуп келген аялдардын саны 13% түзгөн. Ошондо башкача айтканда, ар бир 86 айылдык кеңеште, ар бир 5-чи айылдык кеңеште бир дагы аял жок азыркы күндө. Анан сиздер өзүңүздөр билгендей, мисалы жогорку кеңеште, анан шаардык кеңештерде партиялык система болгондуктан ал жакта 30% башка жыныстын өкүлдөрү болсун деген мыйзам чегинде норма бар болсо, айылдык кеңештерде азыр эч кандай квоталар каралган эмес. Ошого карасак, азыркы ушул жылдан шайлоодон шайлоого түшүп бараткан тенденцияны карасак, кийинки 20-жылы дагы шайлоо болот. Ошондо айылдык кеңеште аялдардын саны 2-3%га түшүп кетиши мүмкүн деген болжолдор бар, биз статистикага карап эсептөөбүз боюнча. Кийинки 2028 жылы бир дагы айылдык кеңеште 400дөн ашык айылдык кеңешибиз болсо, аларда бир дагы аялдардын өкүлү болбой калышы мүмкүн деген да чоң коркунучубуз бар. Эми бул эмнени билдирет? Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда 52% жараныбыз бул аялдар түзөт. Ал эми 52% жараныбыздын бир дагы өкүлү ошондой жергиликтүү органдарда өзүнүн өкүлдөрүн таппай калса, бул көп социалдык маселелердин да каралбай калыш коркунучуна алып келет. Бактыгүл айым, айтып кетсеңиз, ушул сиз азыр айылдык кеңеште депутат болуп иштейсиз, ушул айылдык кеңеште депутаттыкка келүүдө кандай тоскоолдуктарга дуушар болдуңуз? Кыйын болдубу? Биринчи эле тоскоол болуп аткан учур азыр гендердик стереотиптер деп ойлойм да. Биринчи эле немеде ушунча эркек кыйратпаган нерсени ушул аял кыйратмак беле деген түшүнүк аябай күчтүү жер аймактарда. Анан бизди ошондой окууга даярдап, окуудан өтүп, анан окуудан өткөндө деле менде деле жалаң улумундай же болбосо эркек адамдарда эмес, менде деле ошондой көз караш болду да. Биринчи мен жолдошум коймок, сиз неме турсаңыз, анан мен кантип сизден өтүп коймок элем деген ой менде да пайда болду. Анан аябай кыжалат болуп, жолдошум аябай неме кылып койдурду кандидатурам депутаттыкка. Анан акыркы болуп 45-чи болуп жазылып калдым. Анан ушу мени алдыга дем берип неме кылган бир тууган агам колдоосу болду. Сендей депутаттардан 5-6 болсо жетмек айылдык немелерге, аял депутаттардан деп алда туура колдоп неметти. Ошонун сөзүн неметсем болот экен, койсом болот экен, депутат болсом болот турбайбы деген түшүнүк менен мага аябай стимул болду да ошол сөзү. Андан сырткары мен ошондой түшүндүк колдошто көпчүлүк учурда ошондой бизде калыптанып калган маданиятыбызга, тарыхыбызга, динибизге байланыштуу калыптанган көз караштар аябай күч болот да. Эгерде ошол стереотипти биз 20-жылга чейин ар кандай иш-чаралар менен бир аз жеңилдетип, жакшы немелерге өткөзүп алсак, бул аябай чоң ийгилик болмок да. Ошол лидерлерди чыгарып, кандидаттарды көбөйтүп, анан кандидаттарды койгондо дагы
ошол ар бир аялдарга баягы аялдар ичин арасындагы баягы солидарностьты да көтөрүш керек да, бири бирине колдош керек. Ооба, эгер ошол аял шайлоочулар эле жакшы колдошуп, туура түшүндүк менен, туура көз караш менен карап, бирдей максатка аракет кылсак, жакшы жыйынтык бермек. Мына сиз айтып кеттиңиз да, агам колдоду депчи. Агаңыз колдобосо сиз барбайт белеңиз? Барат болчу, мен уже колдоо койгондон кийин айтып атпайбы, жакшы болуптур, туура болуптур, туура болуптур. Сиз биринчи өзүңүз койдуңуз, Бизди окутуп койдурду, ага жолдошум көмөктөш болду, сен коюшуң керек, сен азыр моментиң ушул өтүп кетет, дайым эле мындай мүмкүнчүлүк сага келбейт. Демек жолдошуңуз колдогон турбайбы? Жолдошум колдоду. Себеби жолдошуңуз колдобосо өзүңүз бармак белеңиз? Жок, өзүм окуудан өткөндө дагы ойлогом да, бизден жок, мен жолдошум бармак ага деген ой мененчи. Биринчи жолдошум болуш керек, депутат, андан кийин мен болушум керек деген ойдо жүргөнсүз. Ошол ситуацияда ошондой болду, жолдошум коймок. Анан ал мени колдоп, сен депутат бол деп мени колдоп калды. Анан бул жерде биринчи ар кимдин көз карашы ар кандай, мени колдоп койгондон кийин көп тоскоолдуктар болуп атты да. Депутат болгондон кийин деле ошол. Жедегүл жакшы окуусун өтүп, эме уже өзү колдоп, семьясы колдоп келиптир да. Мен, допустим, вообще бөлөк эмелер менен келгенмин да. Кандай мотивация менен? Мотивация, өзүм юридикалык кесибим бар, анан тажрыйбам бар, анан айылдагы ошо кошуналары, максакалдарым келип айтышты. Ошо депутаттыкка койбойсуңбу, ошончо аймактарга канча кеңеш берип атасың элдерге, мүмкүнчүлүк болсо бизге бала бакча деген маселелер бар, ошондой социальный эмелер, проблемалар бар, ошолорду көтөрүп, мүмкүнчүлүк болсо биз ишенебиз, сен жыйынтыкка жетериң, как бы мага жарандар мотивация болду. Кандидатым коюп, самовыдвиженец болуп келдим. Там эч кандай, может быть, тажрыйбам, кесибим болгондуктан как-то эркектерди, как гендерный эме деп вообще оюмда да болгон эмес да. Бирок тилекке каршы көп тоскоолдуктар болду. Кандай тоскоолдуктар болду, айтып кетсеңиз? Тоскоолдуктар болгону 21 мандат бизде, 2 эле мандат аял. 19 эркек, 19 эркек. Анан сиздерде да ошондой. Анан, когда вот биз маселелерди көтөрө баштадык, келет бюджетте, особенно социально уязвимыйларды жана каржылоо боюнча, анан бала бакчаларга защищенный статьялар бар да, ошолорго акча бөлүү боюнча ушундай көп маселелер бар. Эркектер болсо аны колдобойт экен, анан бизде голос менен эле, кол көтөрүү менен, добуш менен эле кетет. Силер жеңилип каласыңар, биз жеңилип калабыз. Азчылык болуп каласыңар. Бирок тилекке каршы ал ситуациядан да чыкканга аракет кылдык. Жарандарыма айтам, ошол маселелер болуп атат, мага тоскоолдук болуп атат, мен куугунтук алынып атам, мага көп эмелерди берип атат, төрагалар, депутат эркектер, угрозаларды берип атат. Ошондуктан биз бир жакадан баш чыгарып, бир жыйынтыкка жетелик деп туруп, сессияга аларды чакырам. Шайлоочуларыңызды чакырасыз. Кандай коркутуу, үркүтүүлөр болду сизге? Себеби биз башында агитация кылган учурунда элдерге баарыбыз депутаттар, баарыбыз мамлекетке, бийликке келгендер агитация кылганда баары кепилдик берет да. Баланча иш кылам, садик куруп берем, садикти кайтарам, или там жол курам, или там көп маселелерге сөз берет да. Ошол маселелерде мага эң 90% жарандарым мага талап коюшкан. Шайлоочуларыңыз? Ооба, избиратель шайлоочулар мага талап коюшкан. Ошо бала бакчаны 25 жылдан бери маселе көтөрүлүп атат, эч ким кайтара албай жатат. Юридикалык билимиң бар, ишенебиз, үмүттөбүз, ошо бала бакча элге кайтарылат депчи. Анан ошол эле мага түрткү болду. Анан ошону аткарайын деп эметсем, ошо бала бакчанын артында миллиондогон гранттар чыкты, жерлер чыкты, мыйзамсыз колдонуп, субарендага берилип. Жемкорлор бар турбайбы ал жакта? Ошо көп коррупционный составляющийлер чыгып, ошонун негизинде мага тоскоолдуктар боло баштады. 20 депутаттар мени куугунтукка алса, ошо бүтүн Кыргызстандын
аялдары коллегалар колдоп келишти да. Башка айылдык кеңештеги айым депутаттар сизди колдошту. Facebook аркылуу, баракчалар аркылуу, социалдык тармактар аркылуу жаздыңыз, алар сизге жардам берип колдошту, Мен урматтуу Сооронбай Шарипович деп кайрылуу жаза баштагам, анан ошо кайрылуунун негизинде мага Facebook баракчасына эмелер келе баштады, каттар. Таанышып алсак болобу, эметип алсак, ошо группа ачпайлыкпы депчи ошо. Бактыгүл айым, айтып кетсеңиз да, ушул бийликке жогору жака чечим кабыл алган жерлерге келишпейт. Жалаң эле эркектер отурат ал жакта. Эмне негизги себеп болот ушуга? Айымдардын билими тайкыбы, же лидерлик сапаттары жокпу, же коркобу? Мен оюмча, биринчиден бул стереотиптик биздин өзүбүздүн көз карашыбыз аябай чоң ролду ойнойт. Айымдардын өзүнүн, айымдардын өзүнүн дагы, анан мисалы бардык эле көбүнчө айыл жергесинде, айылдык кеңештерде көбүнчө ошол жергиликтүү кеңештерди караганда, айыл жергесинде мисалы бир тууган эркек киши чыкса, бардык тууганы дагы үйдөгү ата-энеси баары бирип ошол эркек кишини колдойт дагы. Аял чыкса, бул эже жаңы эле айтып кетпедиби? Ой, сен эмнени чечмей келең? Андан көрө буну колдойлу деп, ушундай бир стереотиптик көз караштар алдыга алып кетет дагы. Анан берки эркек кишилер көбүнчө көбүрөөк адамдын колдоосун менен этип, үй бүлөсүнөн дагы ошондой колдоо таап, анан өтүп кетишет да. Анан көбүнчө бул эжелер азыр айтканда да экөө тең позитивдүү кейсти айтты, бирок биринчисинде экөө тең белгилеп кетти да, мени ушундай сен койбойсуңбу, сен ушуга татыктуусуң, сен барып ушундай элге кызмат кыла аласың деп айткандан кийин мен бардым депчи. Өздөрү барган жок, буларга да эркек кишилер биринчи түрткү кеңеш бергенден кийин анан буларга ошол стимул болуп барышты да. Мындай эгерде андай стимул көп эле бере бербейт, кээ бири каршы чыгышы мүмкүн. Өтө татыктуу, жакшы активдүү аял болсо деле үйүндөгүлөр каршы чыкса, макул деп барбай, анда бары бир элим күйөөмө көбүрөөк добуш бериши мүмкүн деп калып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз көбүнчө азыр аялдардын ушу лидердик умтулуусуна көбүрөөк көңүл бурушубуз керек да. Сиздер көрүп жаткан эже сиңдилер берүүсү бүгүнкү баарлашуубуз аймактарда айымдардын бийликке келүүсүнө эмне тоскоолдук болууда деген темада. Бүгүн студияга келген конокторду тааныштырып кетсем. Жидегүл Мавлянова, Аксы районунун Кашка Суу айылдык кеңешинин депутаты, Нургүл Усейинова, Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты, Бактыгүл Исламбекова, Социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти. Жидегүл, сиз улап кетсеңиз. Ушул жогоруда айтып кеткен маселелер боюнча биздин айыл өкмөттө аймактык кеңешке башында 7 айым койгондо талапкерлеген. Анан ушул биринчи маселе дагы баягы лидер болуп кандидатурасын койгондо дагы аны колдоо, баягы аялдар бири-бирин колдоо маселе болуп турат да. Эгерде ушул аялдар колдоп эле эркектер колдогон учурда дагы шайлоочулардын көбү аял кишилер болуп атпайбы? Ошол 7 кандидат тең депутат болуп калса болмок да. Анан бизде бир аз аялдар арасында дагы аялдык бирин-бирин сыйлоо немеси жок болуп аткандыктан дагы солидарность женская ушундай маселелер келип чыгып атат да. Ошо эмнеге аялдар бири-бирин колдошпойт? Атааңдашабы бири-бирине же кандай? Атааңдашпайт, баягы мындай экен да, шаардык жогорку кеңешке шайлоо болгондо же президенттик шайлоо болгондо алардын келип добуш салуусуна ар тараптан кызыктар болушат да. Ар кандай жолдор менен аларды алып келип, алардын добушу четте калбайт да. Өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн башка бир кандайдыр бир экинчи, үчүнчү күчтөр аракет кылышат. Үй бүлөсүндө күйөөсү же атасы же агасы ушуга добуш бер деп алып келишеби, жетелеп? Алып келишет да, баягы көрүп эле атпайсыз, болуп аткан саясий оюндар болот экен. Эч кандай үйдө көмүскөдө калган добуш болбойт да. Алар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн аларды алып келип, кызыктар болуп салдырышат. Демек, айымдар, аялдар өздөрүнүн добушуна өздөрү ээ эмес экен да. Биз жергиликтүү кеңешке шайлоо болгондо баягы ошол эле калыптанып калган стереотиптин негизинде баягы алардын немели добуштары көмүскөдө калып кетет да. Коомдук саясий иш-чараларга алар катышпай калышат. Мына Нургүл айым, жашооңуздарда өзгөрүүлөр болдубу ушу депутат болгондон кийин айылдык кеңешке? Кандай өзгөрүүлөр болду? Мисалы, келеген, айлана чөйрөңүздөр кандай мамиле кылып жатат? Сиз өзүңүз байкадыңызбы? Албетте, өзгөрүүлөр катуу болду. Мен көтөргөн маселелер
жыйынтыкка жеттим. Ошо бала бакчасын кайтарып, канча деген максат койгон максаттар, талаптар ошол баары аткарылды. Эл ошону көрдү. Мен комсомол айылынын депутаты болом. Бирок бүгүнкү күндө 4 айылдын жарандарын тейлейм. Мага ишенич эл тараптан, колдоо эл тараптан көп болуп турат. Көп үйүмө келип кеңеш алып турушат. Анан аялдарга мен отдельный как тренинг, консультация кылып өткөзөм. Даже кокустуктан жолугуп калсак деле мен ошол учурмен пайдаланып аларга кеңеш бере баштайм. Көрүп атасыңар мени кандай канчалаган 19 депутат колдогон эмес, ошо женский солидарностьта болгон эмес. 2 депутат болгондуктан бирөө даже бир аял мени колдогон эмес да. Анан ошондуктан айттым, если биз аймактарды өнүктүрөбүз десек, элет өнүксүн десеңер, ушундай жакшы максат, жыйынтыктарга жетебиз десеңер, анда эмки шайлоого талапкер болгула деп аялдар келиңиздер деп. Алар мага мындай суроолор берип атат да, биз сизге конкурент болбойбузбу деди. Мен айттым, жок, албетте конкурент болбойбуз. Почему? Потому что мен аялдык солидарностьтум аябай өтө жогорку. Мен силерди колдойм дедим. Может, биргеликте жана Жидегүл айтып кеткендей 7 мандат, допустим, комсомолдо 7 мандат, ошо 7 мандаттын баарын алып кетсек, биз кандай деген жыйынтыктарга жетебиз деп. Алардын 19-дун ичинде 7 болуп каласыңар, мисалы 30%. Ушу Бактыгүл айтып кетсеңиз, ушу 30% квота кандай талкууланып жатат, качан кабыл алынат, кандай тоскоолдуктар болуп жатат кабыл алдырбаш үчүн? Бул мыйзам долбоорунун башынан кичине тарыхын айтып кетсем, бул 30%дык мандаттардын 30%ын резерв аялдар үчүн атайын резервдөө механизми жөнүндө мыйзам долбоору 2016 жылы биринчи жолу депутаттар тарабынан чыгарылган. Анан ал биринчи окуудан парламенттен өткөн 2016 жылы. Анан буга карата дагы 10.500дөн ашык жарандарыбыз дагы колдоосун эметип, колдоосун көрсөтүп, кол топтоп, ошолор өздөрүнүн колун президентке, жогорку кеңештин спикерине өздөрүнүн колдоосун жолдошкон дагы. Анан ошол 2016 жылда биринчи окуудан парламентте 104 депутаттын 102 депутаттын колдоосу менен өткөн. Анан ошондон кийин эле регламент бузулуп, экинчи окууга чыкпай калды. Эмне үчүн чыкпай калды? Биз себебин билбейбиз. Парламенттин өкүлдөрүнө берилүүчү суроого дейм. Былтыры дагы 8 мартка карата чоң ушундай маалыматтык кампания кылып, 100 жергиликтүү кеңештин, айылдык кеңештердин депутаттары менен жогорку кеңеште спикер менен жолугуп, кайрылуубузду дагы бир жолу спикерге берип, алар болсом ушул жакын арада ушул суроону карап чечебиз. Аялдардын катышуусу жергиликтүү кеңеш дагы абдан маанилүү деп айтышкан. Анан ошол боюнча бир жыл күттүк, бир жылда эч кандай жыйынтык болгон жок. Анан бүгүн дагы ошондой жыйын өткөрдүк. Ал жыйынга дагы президент чакырылган болчу. Президенттин аппаратынын биринчи орун басары келди. Роза Исаковна Отунбаева, Роза Төрөкуловна Айтматова келди. Анан алар дагы өздөрүнүн позициясын айтып, вице-спикерлер келди, депутаттар келди, парламенттин аялдар депутаттар форуму. Эркек депутаттар келбей эле, жалаң эле аялдар келиптир, кайра эле жанагы азчылык, алардын добушу аз кайра эле. Айтып чыгыштыбы алар эмнеге эркек депутаттар келген жок бул жыйынга деп? Анан баягынкы регионалдык диалогто тим эле кара түндөй болуп отурган эркектердин баарын көрүп чочуп да кеттик. Жалаң эркектер 1200 эркектер мына туш тараптан келип басып отурушту филармонияны. Региондо ошолор эле сүйлөйт экен. Ошолор билет экен. Силердин жасаган ишиңер бир тамчы сууга да тетемес экен. Мына биз ошого бүгүн күбө болуп отурабыз. Мен айтат элем, мына эмне болсо да бүгүн биз башка өлкөлөрдү, башка эл аралык уюмдарды карасак, ал жерде алдына бир топ характеристика келсе да, сөзсүз аялдарды тандап алышат. Сөзсүз.
Мен айтат элем, урматтуу айымдар, урматтуу курбулар. Бүгүн саясий ландшафт өзгөргөн. Бүгүн биз болсо ойлойбуз, мына 7 губернатор, 40 аким, 35 мэр болуп калыптыр. Өткөн заманда бир 20 шаарлар бар болчу, мына 35 шаарлардын мэрлери, ушулардын баары бүгүн эркектер. Мындай кара түн заман жок болчу эле Кыргызстанда. Даже баягы эркек парламентке келгенде да мындай жок эле. Бүгүн премьер-министр келет эле, мен айтат элем ак кишинин көзүнө. Ой, слушайте, жапжаш премьер. Премьердин колунда ушул буйруктардын баары, назначениянын баары. Орун басарлары да премьердин колунда. Жашпай күн англисчеде сүйлөп жиберди. Баары сүйүндүк. Эмнеге жалаң эркектерди дайындайт ушундай позицияларга? Биз абдан нааразыбыз, аялдар. Гүлбөйлө коңуз, мен таш ыргытып атам силерге. Тийсин таш. Райондордун деңгээлинде ротация жок такыр. Бүгүн жок ротация. Аялдар болсо, бүгүн мына райондордун деңгээлинде орун басар совет заманына рахмат, 3-чү позиция дайыма аялдык болчу. Бүгүн аялдар болсо, социалдык маселелерди чече албайсың. Эми ал түшүнбөйт да. Төрөт деген түшүнбөсө, аялдардын өлүмүн түшүнбөсө, балдардын өлүмүн түшүнбөсө, эмне деген социалдык маселелерди аны менен чечесиң? Ошондой зам менен. Ошондуктан мен айтат элем, ротация, райондон районго ротация, 3-чү позиция сөзсүз аялдар үчүн дегенди биз эмнеге бүгүн жаңыртпайбыз? Караңкы түн турат бүгүн Кыргызстанда. Мен айтат элем, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын арасында аялдардын кескин кыскарышы менен директорлордун жана ГСБлардын жетекчилеринин катышуусун чектегенде биздин ошондо позицияларыбыз, ушу депутаттардын позициялары өтө кыскарды, өзүңүздөр билесиздер. Ошентип айтып чыгышты, бирок дагы массалык маалыматтар аркылуу дагы өзүбүздүн кайрылуубузду, өзүбүздүн көйгөйүбүздү дагы бир жолу айтып, анан азыр жаңы кайра 7 депутат тарабынан бул мыйзам долбоору кайра башынан киргизилген. Азыр коомдук талкууда турат парламентте. Анан ошол 20-жылга чейин ушул норманы колдоп берсеңиздер, өткөрүп берсе, кийинки 20-жылда үлгүрүп калса болот экен. Үлгүрүп аялдардын саны көбөйүп калса жакшы болмок деп, бүгүн да бир жолу ушуну айтып кеттик. Эми жакшы жыйынтык күтөбүз. Ушул жыйынтык чыгып 30% квота берилип калса жакшы, аябай эле жакшы болмок да. Мисалы, бир мисал, биздин кеңеште 2 аялбыз, 21 депутаттын ичинде. Анан жаңы биз депутат болуп шайлангандан эле экөөбүз гендердик теңдикке жетүү боюнча, үй бүлөлүк зорлук зомбулуктун алдын алуу боюнча иш-чараларды баштап бюджетке кайрылуу жазганбыз да. Ошол үй бүлөлүк зорлук зомбулуктун алдын алууга бюджеттен акча карап бериңиздер ушундай суммада. Анан биринчи эле кайрылуубузда 100 миңге жазганбыз. Аны бюджеттин тартыштан Кашкар шайлоо өкмөтү дотацияда отурат, 50 миңге түшүрдү. Андан да бюджетти кыскартканда 25 миңге түшүрдү. Анан биринчи эле кароодо депутаттар тараптан эмес, бул жерден айыл өкмөт кирди да карап туруп, эң эле биринчи түшүнбөгөн суроо ошол болду да. Маулана Жидегүл үй бүлөлүк зорлук зомбулукка каршы 25 миң дейт, эмне кыласыңар бул ишти деди дагы. Алгыла деп сразу эле ушул талашкан 25 миң сураганы, ошону сразу алды да. Алып койду, ошол эле немеде. Анан биз да баягы биринчи эле жаңы баштаганбыз, тажрыйбабыздын жоктугунан, кайсы мыйзамдарга таянып, кайсыл немеде иш алып барууну билбегендиктен биз дагы алдырып койдук. Ал жылы, кийинки жылы аракет, быйылкы жылы ушул Центр поддержки женщин борборуна дагы мен аябай ыраазычылыгымды айтып кетет элем. Октябрда бизди окуудан өткөзүп, ушул кайсы мыйзамдын негизинде иш алып барабыз, кандай кылабыз, ошолор жакшы түшүнүп, быйыл кайра барып дагы кайрадан жаздым. Ошол эле кайрылууну бюджеттин эмесине карап туруп 100 миң жаздым. Анан быйылкы жылы 80 миң бөлүндү. Ушу 3 жылдын жыйынтыгында ушул 80 миң быйыл бөлүнүп, буга дагы кошумча мага ийгиликтүү болуп калганы биз үчүн. Мен шеригим Ботубаева Тажыгүл деген эже бар, айылдык кеңеште
депутат айым. Ошол мурдагы жылдары социалдык комитетте жүргөндө алчы, ал быйылкы жылы ошол кызыкчылыктар үчүн, элдин аялдардын маселелери боюнча кызыкчылыктар үчүн бюджет комиссиясына кирди, ал мүчө болупчу. Ошол жерден талашып тартышып отуруп, анда салымы чоң айтып кетишим керек. Ушул жыйынтыкка жетиштиген, бул 80 000 деген кээ бир башка айыл өкмөттөр үчүн бул арзабаган эле нерседир. Бирок биз үчүн баягы иш башы үчүн биздин айыл өкмөттүн деңгээлинде аябай чоң ийгилик деп белгилесем болот. Жыйынтык ооба. Бунун негизинде да көптөгөн иштер аткарылып, пландарды түздүк, бир жылдык жакшы жыйынтыкка жетебиз деген үмүтүм бар. Мына ушул биз азыр айылдык кеңештерге депутаттарды сүйлөшүп жатабыз да, айымдар эмнеге жок деп. Ал эми айыл өкмөтүндө эмнеге айымдар жок bizde? Мисалы канча 400дөн ашык айылда, бир эле 3% эле айым экен, эмнеге айыл өкмөттүн эркек көбүнчө, аял эмес? Ушуну айтып кетсек да? Айыл өкмөт эми бул да дайындалуучу органда. Мисалы башка дайындалуучу органдарды карасак, БШК же жогорку сот же омбудсмен, аппарат омбудсмени, аларда деген 70% бир жыныстын өкүлү болуп, 30%дан кем эмес башка жыныстын өкүлү болсун деген бизде мыйзамдуу норма бар. Ошого карап, мисалы жогорку соттун төрайымы аял, анан кийин айылдык өкмөттөрдө жокпу ошондой мыйзам? Айылдык өкмөттөрдө ал норма жок болгондуктан азыр 3% аялдарда. Ооба, ошондо 453 айыл өкмөтүнүн башчысынан 14 эле аялда республика боюнча. 463-түн ичинен 14 эле аял. Бул аябай аз да, 31 мэрдин ичинен бир дагы аял жок. Бул гендердик теңсиздик да аябай эле. Теңсиздик көрүнөр, көзгө көрүнөр. Биз ушуну азыр кайрылуу жасап айтып кетпейлиби, эже сиңдилерге? Эже сиңдилер, эжелер сиңдилер, айымдар, келгиле бири-бирибизди колдойлу, бири-бирибизди ушу айыл өкмөтүнө түртөлү, айыл өкмөтүнө айылдык кеңешке депутат катары түртөлү, айыл өкмөтү катары бири-бирибизди колдойлу деп, анан добуш берип коюшса деле болот да, социалдык тармактардан комментарий жазып, ушул маселени көтөрүп чыгып, ушул кайрылуу жасап кетсек дагы болот экен да. Чындыгында 2020-жылга ушул жалпы көрүүчүлөргө кайрылып кетмекмин, айрыкча аял затына. Силердин эң эле жөнөкөй колдооңар ушул өзүңөрдүн добушуңарды четте калтырып, көмүскөдө калтырбаш керек да, өзүңөрдүн укугуңар үчүн эле, өзүңөрдүн келечегиңер үчүн ар дайым эне маселесин жакшы түшүнөт. Аял маселесин жакшы түшүнөт эле, ошол маселени чечүүгө аябай чоң көмөктөшмөксүңөр, салым кошмоксуңар да, ошол добушуңар менен эле эң баштапкысы. Нургүл айым айтып кетсеңиз да, ушул кандай кызыктуу окуялар болду? Мисалы, сиз ушу карьераңызда саясий мисал катары айтып кетсеңиз, өрнөк. Өрнөк катары айтып кетсем, көп эле кызыктуу эмелер болду. Бул бүгүнкү күндө саясат мүмкүнчүлүк проблема, чын айткандачы, бул мүмкүнчүлүктөр, маселелер толтура. Бизде тең эмес мүмкүнчүлүктөр, гендердик мүмкүнчүлүктөр тең эмес. Анан ошол баардыгы алып келгенде биз ошо сиз айткандай баарын кайрылуу кылат элем, ошол айымдарга, апаларга, энелерге, сиңдилерге, ошо мамлекеттик башкаруу бийликте жүргөн айымдарга, ошо жогорку кеңеште жүргөн айымдарга, коллегаларга, ошо жергиликтүү кеңеште жүргөн айымдарга биз бир жакадан баш чыгарып, бири-бирибизди колдобосок, бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, социальный абал кандай кыйын абалда болуп атат. Бизде бир класста 35-тен 45-тен 50 бала окуп атат. Бала бакчалары жок, баары эле кеткен. Анан кандай деген ошо жана карыялар, балдардын, оорукчандардын кандай деген кароосуз, кандай деген мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлбөйт. 40, 50, 60 керек болсо 100% болсо деле болот экен, Эркектерге уже ишенич жок.
аларга 30 жылдан бери бийликти бердик, 91-ден бери эмне кылышты? Эчтекени кылып кыйраткан жок. Отурушат, отурган жеринде баардык жумушту аялдар эле кылып атат. Жанагы эле кумурска иштеген аял. Ошол эле айыл өкмөтүндө бүт кагаз иштерин кылган, бүт ошо айымдар, бирок чечим кабыл алган жерде эркектер 30 жылдан бери кыйраткан жок эчтекени. Демек аялдардын өзүн колуна бийликти ала турган мезгил келип жетти десек болот экен, Демек аялдарга бийлик берилиш керек экен. Талапкерлигин койгондо деле көп үгүттүү иштердин бардыгын аялдар жасап, анан эркектер өз мандатын алып, кабыл алып өтүп кетип жатпайбы? Ошондуктан аялдарды көбүнчө активдүүрөөк болуп, бир аз чечкиндүүрөөк болгонго чакырат элек. Ушундай мындай менен биз кайра эркектер менен каршылашып, душмандашып калабыз да. Гендердик теңдикке жетиш үчүн өтө сезимтал, гендердик чувствительный болуп. Бийликти албаса, бийликти мен сага деп берип койбойт да эркектер. Ала кармап отура берет, жармашма креслосуна отурган жеринде отура берет. Аны алыш керек алардан. Албаса бербейт да. Ан үчүн күрөшүш керек. Согушуш керек, ан үчүн өзүбүздүн укуктарыбызды алып чыгышыбыз керек. Биз кел сенин ордуңа мен айыл өкмөтү болоюнчу десе, сен кимсиң дейт, бербейт да. Албетте бербейт. Эмнеге ушул аялдар ошондой эмес, ындай бийликти талашпайт бизде? Биринчиден бул эме да стереотип жана айтып кеткенде, экинчиден саясий эркини аз. Лидерлик сапаттардын төмөндүгү дагы болушу мүмкүн. Если Кудай буйруса, азыр тренингдер, центр помощи женщинам деген бар, ошолорго ыраазычылык билдирем. Канча деген тренингтерди өтүп, канча деген билимдерди тренингтер өтүп эле келет. Мына эл аралык уюмдардын, донорлордун акчасы менен келген гранттар менен 30 жылдан бери тренинг өтөт. Ошо 30 жылдан бери эмнеге чыгара албайт аялдарды? Жыйынтык каякта? Дагы деле окутуп бүтө элекпи тренингтер, чексизби? Бул тренингтерге мына өзүмдү мен сизге далил катары айтып берейин. Мына мен тренингтерге суранам. Мага өзүмдүн личный телефонума чалып чакыруу кылгыла. Себеби акимиятка келет, акимге түшсө дагы жөнөтпөйт. Аялдарды жибербейт, Айыл өкмөткө түшүргөндө уже аялдарды жөнөткүлө дегенде бизде эле экинде мандат да. Анан айтат, буларды окутпай эле коюш керек. Биздикилер маалыматы жок ошо тренингтер өтүп атканына. И мен жергиликтүү кеңештерде депутаттардын көбүнчөсү ушундай проблема бар. Бул ачык. Буттосуулар бар турбайбы? Эркектер тарабынан көрө албастык, булар өспөсүн, өнүкпөсүн, окубасын, чокубасын деген. Бизде гендердик тез эле аялдардын маселесин эле карай калат экенбиз, бизде ошону туура эмес түшүнүк болуп калат да. Ошону эркек депутаттар же болбосо эркектерди кошо окутуш керек да. Бул гендер деген аялга гана тиешелүү нерсе эмес. 44 акимдин арасынан бир дагы аял жок. Бардыгы эркек кишилер. Айыл өкмөттөрдүн башчыларынан 3% аялдар болгондо, ошондо көбүнчө биз чечим кабыл алуучу органдардын башында эркектер туруп, алар мындай гендердик сезимталдуу эмес болуп, көбүнчө эркектерди колдоп, анан аялдар өздөрүн колдобой эле ушундай көп көйгөйлөргө алып келип, аялдарына активдүүсү төмөндөп баратат да. Ошол дагы бир көйгөй. Мисалы, аялдар эмнеге ушундай, эл эмне дейт деп ойлойбу? Же кандай ушу бийликке эмнеге умтулбайт деп сурап атпайбызбы? Мисалы, стереотип белеби бул же башка дагы тоскоолдуктар барбы? Көптөгөн тоскоолдук көп да. Мисалы үчүн аялдардын убактысын баягы 70%, 80% эле үй жумуштары менен, үй түйшүгү менен болуп калат экен да. Анан баягы коомдук саясий иш-чараларга, өзүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн убактысы калбай калат да. Жеке өнүгүүгө, жеке өзүн өнүктүрүүгө, өстүрүүгө убактысы калбай калат да. Ошол себеп бул да түздөн түз чоң роль ойнойт деп ойлойм. Аялдардын алга жылуусуна, умтулуусуна биз ушул маселени гендердик теңчиликке жетиш үчүн тең мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө өзгөчө шарттарды аялдар үчүн көбүрөөк маани берип курушубуз керек да, өзгөчө шарттар түзүшүбүз керек. Тең мүмкүнчүлүктөргө жетүүгө мойнуна илинген аялдын мына кишен сыяктуу ошондо чыга албай эле тамак жасап, үй жыйнап, коноктосуп, анан өзү компьютер үйрөнгөнгө, өзүнүн иштөөгө дагы убактысы жок да. Убактысы жок болуп калат турбайбы? Еще дагы бир кемчилик бар. Бүгүн да форумда айттым, кат жүзүндө дагы жөнөттүм ЦИКтын төрайымына.
Эң негизги кемчилик жергиликтүү кеңештердин жана закон о выборах депутатов местных кеңеши деген бар. Ошол жакта прям 3-чү беренеде так жазылганда, бирок бизге, допустим, депутат болуш үчүн билимге карабайт. Бизде, мен далил катары дагы эле айтып кетем, 4 класс бүткөн депутат, 4-чү класс. Бизде депутат боло алат, болуп атат. Анан алар окуганды билбесе, жазганды билбесе, анан алардан эл сураптыр да, сенин милдеттериң кандай десе, ал жооп бериптир, айыл өкмөтү эмне айтса ошону аткарыш керекпиз депчи. Бизде көпчүлүгү ошо түшүнбөстүк, ошо жогорку билими жоктугунан ошо келип токтолуп калат. Өз укуктарын билишпейт. Биз жергиликтүү кеңеште мыйзам кабыл алабыз да, токтом. Ошо токтомду ошо жогорку мыйзамдарга ылайык аткарыш керекпиз да, кабыл алыш керекпиз. Ошондо биз монтип токтом кабыл алып атканда, алар бизде бюджет маселеси, жер маселеси, социалдык маселе, регламент маселелери көп да. Анан ошол аймактагы жергиликтүү аймак бул өзүнчө эле бир мамлекет. Өз алдынча башкаруу. Анан ошондо эң чоң тоскоолдуктар болгондо ошо жогорку билимдин сапаты жок да. Анан ошого бүгүнкү талап койдум да, ошо жогорку билимдүүлөр келсе, себеби келишет. Мен дагы макулум 90-70%, допустим, бизде убакыт алат үй жумуштар. Бирок биз общественный начало айлык албайбыз да, биздин убакытыбыз мыйзамда жазылган, допустим, 3 айда бир жолу сессия өткөзгөнгө биз очередной сессиялар болот. Ошондуктан бизде убакыт мүмкүнчүлүк бар. Окуулар, семинарлар деп айтабыз, бир айыл өкмөттөн 2 адамды же 3 адамды окууга чакырат, окутулат да. Бул жеткиликсиз, ал барат дагы баягы өзүнүн айылы менен эле же өзүнүн кол кошунасы менен чектелип калат дагы, маалымат кенен жайылбай калат деп ойлойм да. Мен ойлойм, ошол окуткан тренер неме өткөндөр барып жер-жерде айыл өкмөттө иштеш керек да. Массалык түрдө ар бир шайлоочуга жетиш керек да. Гендердик теңдүүлүккө жетүү эмнени берет, кандай пайдалуу, ал менен биз кандай жыйынтыктарга, кандай жетишкендиктерге жетебиз, ошол ар бир шайлоочуга ошону жеткизе алсак, аябай жакшы жыйынтык бермек да. Чоң рахмат. Бул тема жыйынтыктап кетсек, бул аябай чоң актуалдуу тема. Бул Кыргызстандын эле эмес, деги эле Орто Азиянын, деги эле бул дүйнө жүзүнүн маселеси, айымдардын бийликке келүүсүндөгү тоскоолдуктары. Ошо эркектер буга чейин дайыма башкарып келген биздин президенттер, бүт бийлик органдарында ээлеп отурушат, орундарын бошотпой аялдарга, же бир жыйынтыкта эле көрүнгөн жок. Ошондуктан айымдарды ушул бийликке келүүгө түрткү берип, мотивация берип, аларды колдоп, бир эле үй бүлөсү тарабынан эмес, коомчулук тарабынан колдоо керек экен. Айымдар дагы өздөрү лидерлик сапаттарын көрсөтүп, тренингтерге барып, алардан өткөндөн кийин башкаларды да үйрөтүп, ушундай бир аялдардын арасында ынтымактык керек экен, жана коркпош керек экен. Эч качан буюрса ушул 30% квота кабыл алынып калса, андан кийинки иш аракетиңер айыл өкмөтүндө дагы аялдар болсун. Сиздерге студияга келип, кызуу талкууга катышып кеткениңиздерге чоң рахмат. Бүгүн биздин студияда Жидегүл Мавлянова, Аксы районунун Кашка Суу айылдык кеңешинин депутаты, Нургүл Үсенова, Сокулук районунун Фрунзе айылдык кеңешинин депутаты, Бактыгүл Исламбекова, Социалдык технологиялар агенттигинин гендердик эксперти болду. Бүгүн биз аймактарда айымдардын бийликке келүүдөгү тоскоолдуктары туурасында баарлаштык. Сиздер менен мен Элира Турдубаева болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.